Так, hoştan geldi kızım. Düşürüyoruz. Бул Уста Темир Абдылдаевдин бир күнүнүн башталышы. Керектүү болгон материалдарын камдап, кезектеги буйртмасын жасоого ашыгат. Антпесе күн кыска. Кардарынын алып кетүү күнүнө жетишпей калышы толук мүмкүн. Так, keseriz. Эр ар бир жыгачтан эле чыга бербейт. Көбүнчө тал-терек же арча колдонулат. Жыгач тирүү болсо, аны сезиш керек. Жарылып кетпеш үчүн өзүнүн убактысы бар, дейт Темир ага. Так, ölçürdük. Çiğemiz. Bunları dosttan alıp gelemeyiz. Bu ayıldan çıkış kıyın, niçke. Bu papandın soğuk жерде өскен таза бака теректерде. Карагайдан теректен болбойт булар. Бүт бака теректен болот. Пышык болот, карагай сынып кетет. Терек чирип кетет, бош болот да. Бул папанда болот булар. Өтө кургаса болбойт. Ушинтип формага келтиребиз. Так, бул даяр болду. Эми шкурка кылабыз буну. Болгарка менен. Так, оштон алып келген темирлерди бул жерден алып барабыз бир жолу. Буларды алып келип иштетпейбиз. Bir gün turuş керек, карда же суудачы, заңдайт. Себеби мунун майы бар, тайгалак болуп калат да. Турбанын темирди, жыгачты. Кылатки кылабыз. Тешеден калганын бул өзү тегиздейт да. Так, саябыз. Так, bunun üstü jagı içkeri oluş gerek, mınandayça. Mına жерлерде дөң калбаш керек да. Мына жер чуңкур болуш керек да. Мына жер бул жакта болуш керек. Өзүнүн немеси боюнчачы мындай туруш керек. Бияка качып туруш керек азмас. Түз болсо дагы болбой калат. Түзгөчө эми буга темир катырабыз. Эми темирин катырабыз. Так, темирлерди тешип алабыз. Сварканы полный токко коебуз. Болбосо тешелбей калат. Булар сууга муздатканга болбойт да, боздук менен муздатыш керек. Эми компрессор жандырабыз буларга. Так, şurupa ver. Bular işlet. Bular işlet. Bularda su menen suga salып muzdatkanga mümkün emas bular. Kattık bolup sınıp kalat da. Bozduk menen muzdatabız. Kütüp oturmayız da bunun için. Uzağı çangır. Hem içkeri girip döşküge özünün formasına salabız. Tak, bunu temir formaya keltirебиз эми. Taraqtın sırtına koyula turgan nerse bul. Tak, buna burçun öde qarat yiyebиz. Bunu buyak yiyebиz. Bunday formaya geliş gerek de. Geldiğimi göz oyuz, katırağız. Tak, bulacağım.
Эми көзөп болт менен катырабыз буну жыгачка. Так, булардын темири бүттү. Эми катырабыз бугачы. Мындай болуп катыш керек. Мындай өлчөп алабыз. Так, буну уруун деп туруп катырабыз. Буну кол менен катырбайбыз. Кол менен катырганга убакыт көп кетип калат. Мындай кылып. Ушул кармайт да. Эрдин немеси. Буларды башта кол менен пыштат элек. Бүт күлүч мененчи. Азыр эми мындай нерселер чыгып калып. Мына менен эрди таракты токтотуп алабыз. Бул убактылуу кийин алынат бирок бул. Өдө тике болгон болсо семиз заттарга отурбайт булчу. Жатык болсо дагы болбой калат. Өзүнүн уруну менен болуш керек мындай. Өтө чоң, өтө кичине кылбашыбыз керек бунун ортолугун. Адам отура турган жери ушул жерде. Так, болду. Эми тиге турган нерселери калды да бунунчу. Мындан сырткары уста эрдин жабдыктарын өз колу менен тигип, төрөлөп даярдайт. Бул процесс да кызык. Ат жабдыктарын тигүү бул эр чабуудан кийинки эле өтө назик, чыдамкайлыкты жана чеберчиликти талап кылган кол өнөрчүлүк. Мен дүңүнөн основной клиенттерим шаарда турат. Кара сууда, Ошто, эң алыс жери Ысык көлдүн караколунда. Анан Бишкекте анчам чалышат. Россияда балдар алып кетишет. Кыргыз балдар Россияга салабыз анча. Оймо салып койсок дагы болот аз маз. Эр чап аны сатуу кардардын көңүлүндөй кылып жасап берүү чоң жоопкерчилик. Бир эле туура эмес чабылган балта бүтүндөй эмгекти жокко чыгаруу күчүнө ээ. Бул жоопкерчиликтүү иш да. Бул шакирт алып алган менен бир жеринде ошибка кетип калса, азыр миллион сомдун үстүндөгү аттар бар да. Кайгындай өлүкчөр, ыйыкчор болуп калса, жалып түшөт да. Ошон үчүн шакирт үйрөнөм десе, келип үйрөнүшсө болот, бирок өздөрүнчө иш кылса болот. Азыр мындай ишке ондой эле кызыга беришпейт азыркы балдар. Бул шланга катык болот да. Буну кичине ысытып эритип албасак болбойт. Буну буга салып тигебиз. Bunun акчасы мына ушу эки таракта гана болот. Буларды канча коздогонуң мененчи, мына тарак отурбаса жыгач өтпөйт эриңчи. Же жалып болот, же өтпөйт. Ушу эки тарак жакшы болуш керек, жакшы чабылыш керек. Анан жакшы коюлуш керек да. Анан бул жактары сынып калса, башка болсо оңдосоң болот. Буну оңдош кыйын. Буну бир эле жолу жасайсың болду, калат да ошоюнчачы. Жоопкерчилик ушу тарагында болот да көбүнчө элечи. Темир Абдылдаев устачылык өнөрү менен эмгектенип келе жатканына 10 жылдан ашыптыр. Ал арада башынан бир топ кыйынчылыктар өттү. Колунан чыккан буюмдары өз кардарын таппай, чыгаша көп болуп, ишинин ийгилиги артка кеткен учурда да таштаган жок. Азыр болсо өзүнүн туруктуу кардарылары бар. Жасаган буюмдарын дүңүнөн сатуучуларга өткөрөт. Мен баштаганда эле буну жакшы тигип кеткен эмесмин. Жакшы кылып, мына иштегениме 10 жыл ашып калды азыр. Мен бир 3 жыл, 4 жыл минуска иштегем. Брак болуп, товарлар өтпөй, жалып болуп, анан аркасынан сая түшүп жүрүп акыры ушу 4-5 жылдар анан
Пилуска өткөм да. Анан муну баштаганда эле акча табам деп баштаган адашат. Мунучу расход кылышың керек экен. Мен ояк бuyагып 100 000 ашык расход кылгам. Канча темирлериме бырак кылып, темирге тапшырып, азыр эми Кудайга шүгүр азыр эми жакшы болуп калды эми. Базарга чыкчу элем башта, азыр чыкпай калдык. Азыр магазиндер мында атчабдык магазиндер азыр продукт саткандай эле болуп, магазиндер ачылып көбөйүп калды бүт бардык жердечи шаарда. Азыр мурун базар күндөрү мал базардан гана соода кылчу эле. Азыр кайсы убак болсо барып ала беришет. Ат жалында шамал ойноткон улуу кыргыз элинин турмуш тиричилиги бүгүнкү күндө да жылкы баласы менен тыгыз байланышта. Ошол себептен жылкы багып ат таптаган инсандар, темир ага сыяктуу ээр чаап, ат жабдыктарды жасаган усталардын кол өнөрчүлүгүнүн өркүндөсүнө себепчи. Биз эми кыргыздар атка жакын экенбиз да. Машина, техника эми убактылуу. Анан атка жакын болгон үчүн бүт ушуга кызыгышат да азырча. Ат мингени деле ат багат, минбеген деле багат, бирөөгө мингизет улактача, чаптырат. Атка жакын болуп кетти да бүт бардыгыча. Азыр айрыкча. Азыр шаарда да бүт эле ат кармашат экен, шаардын чеке белиндечи. Машина алсаң маркасын сурап коет, акчасын сурап коет экен. Ат алсаң үйүнө чейин барып көрүшөт экен. Бирок ошого жараша аттын ээрин дагы паркташ керек экен да, мындай жакшы жерлерден коюп.